Саламатсыздарбы, урматтуу калкым. Кыргыз Республикасынын жараны катары сиздерге кайрылууну окуп коюуну уруксат этиңиздер. 23 жыл мурда жаратканыбыз жалгап, эгемендикке жетиштик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, дүйнө тарыхында азаттыкка жетүү үчүн курмандык берген элдер көп. Курмандык бергендер үчүн эркиндикти баалап келишкен. Жана баалап келишүүдө. Биз 23 жыл мурда курмандык бербегенибиз менен 19-20 кылымдарда далай курмандык бердик. Ошондуктан көз өткөн ата-бабаларыбыздын урматына көз карандысыздыгыбызды баалай билели. Урматтуу калкым. Албетте, эгемендикти тилөө жакшы, бирок ал бир гана куурлай тилек менен ишке ашып калбайт. Анын үчүн ар бирибиздин салымыбыз болушу абзел. Өткөн иш өттү, аларды өзгөртө албайбыз. Келечек али келе элек. Азыркы учур абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө кайдыгерликти жеңе алсак, келечегибиз дагы кең болот, өлкөбүз дагы эгемендүү болот. Буга ишенимим бек. Келиңиздер, таза бара качалы. Келиңиздер, бири-бирибизге ишенгенди кайра жандандыралы. Бул ишенимге мындан аркы эркиндигибиз көз каранды. Келиңиздер, мамлекетке болгон ишенимди кайтаралы. Ишенимдин жана ынтымактын аркасы менен социалдык экономикалык маселелерибизди чече алабыз. Ааламдашуу доорунда бири-биринен көз каранды болбогон өлкө жокко эсе. Биз кызматташкан өлкөлөр менен кандайдыр бир деңгээлде эки тараптуу көз карандылык бар. Социалдык экономикалык абалыбызды жакшыртуу аркылуу биздин башка өлкөлөргө болгон көз карандылыгыбыз алардын бизге болгон көз карандылыгынан ар дайым аз болушу керек. Социалдык экономикалык маселелерди чечүү саясий туруктуулук жана жаңы жүздөр аркылуу ишке ашмакчы. Өлкөнүн нукура эгемендүүлүгү ал өлкөдөгү эгемендүү жарандардын көптүгү аркылуу аныкталат. Келиңиздер, ар бирибиз эгемендүүлүккө умтулалы, бар болгон эгемендүүлүктү чогуу сактай билели жана аны өстүрөлү. Урматтуу калкым. Биз чындыгы майрамыбыз али алдыда. Ар бир улут, ар бир диндин өкүлү нукура демократиялуу өлкөдө укуктары басмырламастан мындан ары да жашай билмекчи. Бүгүнкү күндө кандай гана деңгээлде болбосун ээ болгон эгемендигибиз үчүн шүгүр кыла билели, шүгүр кылганды үйрөнөлү. Бул эгемендикке жете албаган өлкөлөр көп. Урматтуу калкым, эгемендүүлүк майрамыңыздар кут болсун. Бүгүндөн баштап өзүмдөн баштайм, сөз берем. Бизге жеткен ата салтын, мурасын ыйык сактап урпактарга жоготуусуз беремин. Үйүңүзгө ар дайым эмгеччилдик, аракетчилдик, ынтымак, ырыскы жана береке орносун. Азаттыгыңыз, эгемендигиңиз, көз карандысыздыгыңыз, эгемендүүлүгүңүз кут болсун. Кыргыз Республикасынын жараны Исаков Гүлжигит. Чоң рахмат.